Бүгін сіздер мен ушундай сонун жумшак рогалики жасайбыз. Ал үчүн комнатный температурадагы сметана менен сливочный маслону алып, аралаштырып алабыз. Ага ундан салып, разрыхлительден кошуп, жакшылап камыр жууруй баштайбыз. Өтө колго жабышпайт, жумшак болот. Анан аны холодильникке жарым саатка салып коебуз. Андан кийин алып чыгып 4 бөлүккө бөлөбүз. Ар бирин тоголоктоп чыгабыз, бир-бирден жая беребиз. Ушундай жайып, видеодогудай кесип чыгасыздар. Начинкасына творог, кааласаңыздар сгущенка, кааласаңыздар шоколад, өзүңөргө жаккан начинканы койсоңуздар болот. Мен творог салдым. Ушинтип бышырып алабыз духовкага. Сахарный пудраны алып аралаштырып аласыздар, үстүнө сээп. Жумуртка сүйкөй дагы бышырсаңыздар болот. Мен биринчи партияны жумуртка сүйкөй бышырдым, экинчисин ушундай кызартып сүйкөп койдум. Экөө теңөлүү даамдуу, сонун болуп чыкты. Өтө жумшак. Жасап жеп көрүңүздөр. Комментарий, лайк, подписка калтырып коюңуздар.